Ош шаары менен Ош облусунун тургундары мындан ары социалдык фонддун кызматтарын Ош шаарынын калкты тейлөө борборунан да алса болот. Бул үчүн аталган кызматтын атайын терезеси ачылды. Ош шаары эле эмес, область боюнча болгондуктан райондордон дагы бизге келип пенсияга документтерди ошондой эле погребение, накопительныйды бизден тапшырып алса болот. Электрондук терезе санариптештирүү жарлыгынын алкагында ишке кирди. Пенсия жөнүндө маалым кат алуудан тартып, пенсиялык күбөлүктү берүүгө чейинки жана сөөк коюуга ырым-жырым жөлөк пулун алуу боюнча кызматтар көрсөтүлөт. Пенсионный жаштамын да, бирок менин стажым жетпегенине байланыштуу мен чыга албадым да. Мен ону биринчи ушу мурун келип, мыяктан текшертип, пенсион неме соцфонд эмне деп неметчи элек. Мен болгон электронный вариант менен текшерттирдим, телефондон эле, даже өзүм деле. Ошо стажым канча жылдан бери соцфондко төлөп атам. Ошондой бүт немелерим чыгып калды да. Уже мен 58-ден чыгат экенмин, ошого аябай сүйүндүм. Аталган кызматтар башкармалыктын кеңсесинде да катарлаш жүргүзүлөт. Пенсияга дайындоодо ар бир жарандын жеке камсыздандыруу эсебине көңүл бурулат. Пенсия өзү 3 бөлүктөн эсептелет да. Биринчи бөлүгү бул пенсиянын базалык бөлүгү болуп эсептелет. Анан кийин камсыздандыруу бөлүгү 1 деп коебуз. Бул ошо 1996 жылга чейинки иштеген эмгек акысы боюнча өзүнчө эсептелет. Камсыздандыруу бөлүгү 2 деген бул 1996 жылдан кийинки иштеген эмгек акысы боюнча өзүнчө эсептелет да. Пенсияга чыкканда баягы жарандардан талап кылынган эмгек стажы бар да. Ушул эркектер үчүн 25 жыл, аялдар үчүн 20 жыл эмгек стажы талап кылынат. Аталган фонддун маалыматында Ош шаарында пенсиянын орточо суммасы 7394 сомду түзөт. Булар үчүн мамлекеттин казынасынан болжол менен айына 205 миллион сомго чейин каражат чегерилет. Президенттин жарлыгына ылайык 1 октябрдан пенсиянын базалык бөлүгүнө дагы базалык бөлүгү белгиленди. Ошондой эле пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү дагы 15%га көбөйтүлдү. Пенсиянын базалык бөлүгү буга чейин 1780 сом болгон болсо, ошол президенттин жарлыгына ылайык 1 октябрдан баштап 3170 сомго барабар болду. Андан тышкары дагы багаччысынын бирөөсүнөн ажырап калгандардын дебейт. Ал дагы ошол пенсиянын базалык бөлүгү 3000ге барабар болуп, мына декабрь айында ошол июнь айынан бери жагындагы кошулган акчалардын бар жоогун төлөп бердик. Социалдык фонддун Ош шаардык башкармалыгында жаш курагы жеткендиги, багуусунан ажырагандыгы жана майыптыгы боюнча пенсия алуучу 27 миңден ашык пенсионер бар. Миргүл Бокошева, Акжол Айбашев, Ала-тоо 24, Ош облусу.